Самолет жасадым. Отырып алып учат киши. Дөңгөлөгү бар, көтөрүп чуркамай жок, мотору бар, тормоз, газ, бүт барды. Машина дейлеп оттан. Ошо жасап, бүт расчеттор боюнча салды. Камчыбек Абдыкеримовго устачылык өнөр анын атасынан өткөн. Үй бүлөдө 8 бир туугандын ичинен жалгыз уул болгондуктан кичине кезинен эле техникага жакын өсүп, өзгөчө самолетко кызыгуусу артып, учак жасайм деген тилеги азыркыга чейин күч. Ал эми бул 160 килограммдык учакты жасоого 3 жыл сарптаган. Мотору Honda, 2 цилиндр, четырехтактный мотор, шасси рессорный, дөңгөлөк вертолеттуку, каркасыгында бул стрингерлери лиственницадан, айва бекем болсун, анан калган каркастын калган детальдары өтпөдөн соснадан жасадым. Бул учак абага учууга даяр. Тек гана учактын канатына пайдалануучу атайынлак жетишпейт. Ал чет өлкөдөн буйрутма менен алынып келип, баасы дагы кымбат экен. Мындан башка дагы 20дай учактын долбоору даяр. У бала кичинекейинде эле темирге кызыкчу. Өзүнүн чыгышындай болчу да. Темирге кызыгып, короонун баарын темир кылып эле баягы мата темир жыйнаган жерден темир алып келип, мотоцикл жасап алып, велосипед жасап алып, өзү эле. Таң калчумун мен өзүм дагы. Эланайын, же бир устанын окуусун окуп алсак, кайдан ушинтип үйрөнүп алды. Өзүнүн чыгы бар, колу сулду, колу эпти, учурам дейт. Эланайын балам, учпа, кантип учурасың? Самолетту жаңгыз эле сен учуруп кетсең учуп эле жүрө бербейт да. Жерден бирөө башкарыш керек да. Анан кой учпа деп жүрөм. Бул аракеттер үчүн каарманыбызды айылдаштары алтын колдуу конструктор дешет. 150дөй тиричилик техникасын өз колу менен кураштырган. Отун таарган, сок чыгарган, чөп кескен күнүмдүк жумуштарга керектелүүчү шаймандары бар. Ойлоп табуучу мамлекеттик тилдин өнүгүүсү үчүн бушайман болгон атуулдардын бири. Макала, ыр жазып, сөздөрдүн чечмеленишин изилдеп келет. Каалоочуларга онлайн сабак өтүп, китеп чыгарсам деген изги тилеги бар. Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Асылбек Кайсенов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.